Буга чейин чек арада өрттөлүп талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү иштери кечиктирилип жатканы боюнча нааразы пикирлер айтылган. Жергиликтүүлөр айрым фирмалар алына карабай көп сандагы үйлөрдүн курулушун алып алышканын жарыя салышкан болчу. Учурда чек ара айылдарында курулуш иштери жандана баштаганын Ак Сай айылынын башчысы билдирди. 10-15 күн алдын кандайдыр бир себептер менен баягы осолор подрядчиктер немесин таппай жатты эле. Азыркы күндө азыр жакшы. Азыр ушул именно Капчыгай айылын айта турган болсок, 79 үйдүн азыр 4 гана үйдүн баягы кирпичи көтөрүлө элек, фундаменти бүттү алардын. Калган бардыгын үйдүн уже кирпичи көтөрүлө баштады. Алдыңкы үйлөр бүгүнкү күндө сейсмопоястарын куруп, плитаны басканга даяр болуп атат. Буюрса иштери жакшы. Курулуш иштеринин башталганына 1 айдан ашкан Ак Сай айылында айрым үйлөрдүн чатыры жабылып, дубалдары шыбалып бүткөн. Алгачкылардан болуп иш баштаган курулуш компаниялары жаңы жылга чейин толугу менен бүткөрүп, үй ээлерине тапшырабыз деп турушат. 10 октябрда үйдү баштаганбыз, мына ушул Ак Сайда. 9 үй бар. 9 үйдүн азыркы эң арткы үйлөрүбүз плиталары коюлган, төшөлгөн, орнотулган, обвязка коюлуп аткан учурлар азыркы учурда бүгүнкү күндө. Анан алдыңкы үйлөрүбүздүн крышасы, тамдары төшөлүп жабылып атат, эшик терезелер орнотулуп атат, шкатурка болуп атат. Кудай буйрса, ошол айтылган мөөнөткө, айтылган убакытка бүтүрүп берүүгө толук аракеттебиз. Жаңыдан түптөлө турган Капчыгай айылында дээрлик бардык үйлөрдүн дубалдары тургузулганы менен айрым үйлөрдүн пайдубалы курулган боюнча турат. Буга курулуш материалдарынын жетишсиздиги себеп болуп жатыптыр. Жергиликтүүлөр жумушчу күчүнүн тартыштыгы да курулушту артка тартууда дешет. Көпчүлүк фирмалар материал, анан рабочий состав жок болгондуктан иштери кетпей атат да. Анан рабочийлердин жок болгон себеби биякта Капчыгай айылда үй калган эмес. Жашашка үй жок, рабочилер келип, азыр күн суук болуп атат. Эч ким жашай албайт да биякта. Мындай МЧС курган палеткалерде бир күн эле туруп, эртеси күн рабочилер кетип калат да. Эң негизгиси себеп ошол да, ошол жакта шарт жок да. Жалпысынан облуста 423 үй курулушу керек болсо, анын 413-үндө иштер жүрүп жатат. 10го жакын үйдүн чатыры жабылды. 74 үйдүн дубалдары көтөрүлүп, 144 пайдубал курулуп бүткөн. Ар бир үйдүн курулушу үчүн 3 миллион 300 миң сом төлөнөт. 3 миллион 300 миңден беришкен субподрядный организация. Бирөө 10 үй алган, бирөө 5 үй алган. Ошо азыр маселе жок, ошол көбүрөөк алып аткан фирмалардын кичине кечеңдеп атат. Азыр бүгүн эле жыйын кылып, азыр ошолорду чечип, башка дополнительный күчтөрдү киргизгенге азыр башка подрядчикке айттык. Азыр бүгүндөн баштап ошо кечеңдеткен иштерди алдыга жылдырабыз деген иштер жүргүзүп атабыз. Толук бүткөрүп берүүгө аракеттебиз. Эмне себептен айтканы, мына Ак Сайлык туугандарыбыз, мына Лей, Капчыгай ар бир ушул областта жабыр тарткан үйлөрдү эртерээк калыбына келтирип, эртерээк бүтүрүп берүүнө толук аракеттебиз. Эмне себептен себеби баарыбызга эле маалым, туугандарыбыз Бишкекте, Ошто, Жалалабадта ар кайсыл туугандары бар жерлерде түн өткөрүп, күн өткөрүп келишип аткан. Ошол себептен биз толук аракеттебиз. Президенттин калыбына келтирүү боюнча өкүлү жаңы жылга чейин 80-90% үйлөр өз ээлерине тапшырыларын билдирди. Учурда үйү өрттөлгөн 3 миңдей тургун ар кайсы жерде убактылуу жашап турушат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.